Кыргыз тилиндеги бардык маалыматтарды Akipres.org.kz сайтынан табасыз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому. Саясаттан баштасак, бүгүн өкмөттүн жаңы мүчөлөрү вице-премьер-министр Эркин Асрандиев жана Акрам Адумаров, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров жогорку кеңештин жыйынында ант беришти. Ага өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков да катышты. Россиянын Москва шаарында Кыргызстандын жарандары экстремисттик уюм түзүүгө шектелип кармалды. Шектүү 6 адам 17 мартка чейин камакта болот. Расмий маалыматтарда кармалган жарандар жашаган жерден Россиянын мыйзамы менен тыюу салынган адабияттар, материалдар табылганы айтылды. Ат башы районунда изделип жаткан 9-класстын окуучусу табылды. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын расмий маалыматы боюнча 17 жаштагы кыз мектепке кеткен бойдон үйүнө кайтпаганын айткан агасы милиция кызматкерлерине 7 февралда кайрылган. Райондук милиция издөө иштерин жүргүзүп, натыйжада өспүрүм кыз 19 февраль күнү Бишкек шаарынан табылды. Анын абалы жакшы, бир туугандарына өткөрүлүп берилди. Кара Суу районунда дайынсыз жоголгон кыз жигит 1 айдан бери табыла элек. Учурда издөө иштери уланып жатканын Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Жети Өгүз районунун Боз Бешик айылында калың кар жаады. Ички жолдор жабылып калган. 18 февраль күнү жааган калың кардын кесепетинен айылдын төмөн тарабындагы үй бүлөлөр башка жакка каттай албай, окуучулар мектепке барбай калышкан. Ушул жолдо мынакей 2 күн болду. 2 күндөн бери жол жок. Бардык маалыматтарды уюлдук телефондон эле окусаңыз болот. Ал үчүн Баракелде мобилдик тиркемесин көчүрүп алыңыз.